ушул кесип тандоо боюнча көп суроолор келип түшөт бизге. Кесип тандоодо эми биздин ошол эле туулган датабыз кайра эле бизге жардамга келет. Мисалы үчүн туулган күнүбүздү сана саны деп коебуз. Эгерде мисалы үчүн 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөрдү булар сана саны бирлер деп атабыз, экисинде, 11-inde, 20-сында, 29-unda төрөлгөндөр сана саны экилер. 3-ünde, 12-сinde, 21-inde, 30-unda төрөлгөндөр сана саны үчтөр. 4-ünde, 13-ünde, 22-сinde, 31-inde төрөлгөндөр сана саны төрттөр. 5-inde, 14-ünde, 23-ünde төрөлгөндөр сана саны бештер. 6-сында, 15-inde, анан 24-ünde төрөлгөндөр сана саны алтылар. 7-сinde, 16-сында, 25-inde төрөлгөндөр булар сана саны жетилер. 8-inde, 17-сinde, анан 26-сында төрөлгөндөр сана саны 8дер. Анан акыркысы 9-unda, 18-inde, 27-сinde төрөлгөндөр булар сана саны 9дар деп атабыз. Эң башкы биздин кесип тандоодогу ушул туулган күнүбүздүн датасы берилет. Туулган күнүбүздүн датасы мен эмнени каалайм. Мен эмнени каалайм дегенге билдирип атпайбы? Демек биз 33 жашка чейин ушул сана саныбыз эмнени кааласа, биз ошол жаатта иштегибиз келет. Мисалы үчүн, бирлер булар жетекчилер, стратегдер деп атабыз, дайыма адамдардын алдына түшкөн лидерлер, башкаларды сүйрөйт. Могул жака иштейбиз, тигини кылабыз, муну кылабыз дегендин баары ушул лидерлер болушат, Бирок ошол эле 1 деген сан бардык жака адамдарды уюштурганатат, же болбосо орноштурат жумушка дейбиз, же болбосо алып жүрүүчүлөр, алдыга баштоочулар деп атабыз, стратегияны жакшы коет деп. Эми анын миссиясы кандай болуп калат? Карасаңыздар, эми миссиясына келгенде, эгерде анын миссиясы 4 болсо, мына бул жактан ушул методичкадан карап туруп окусак болот, карасаңыздар. Мына 33кө чейин бул жерде берип атат. Бирлер буга жөндөмдү, экилер буга жөндөмдү депчи. Анан мынакей 33төн кийинки кесиптик багыты кайсы дегенде, мисалы үчүн 4 болсо, миссиясы 4 болсо, бул эмне дейт? Максатты коюу, аныктоо, маркетинг, жаңычыл, креатив, билим берүү, маалымат дейт. Карасаңыздар, биз көп учурларда миссия 4төрдү маркетинг дегенде эми биз сатуучулук нерсени миссия 4төр көбүнчө жакшы маркетологдор. Бирок мынтип колу менен алып, мына мен сага 5 сомго бердим, келе 5 сом деп сатпайт булар. Бул 5тер сатат ошентип, миссия 5тер. А миссия 4төр булар ушул соц тармактарда, реклама жаатында сатуучулар деп коебуз. Эң күчтүү сатылуучулар. А негизгиси миссия 4төрдүн кыла турган иши булар билим берүү деп атпайбы? Именно акыйкат илимдерди таратуу дейт. Эми карап көрүңүздөр, сиздин сана саныңыз 1 болчу, 1 болсо, миссияңыз 4 болсо, анда сиз эмне деп атат? 1 деген сана саныңызда мен каалайм дегенде эмнени каалайсыз? Сиз баарын башкарганды каалайсыз, стратегия койгонду каалайсыз, жалпы адамзатка жакшылык кылгыңыз келип атат, Мына ошолордун баары стратегия коюу. Анан миссия 4 болсо, ошол жалпы адамзатка, көпчүлүк элге миссия 4төр билим берип жатпайбы? Демек, анын миссиясы эмне дейт? Билим берүүнү жогору коет. Демек, миссия 4 канчалык көптөгөн адамдарга билим берсе, ошончолук ал ошол адамдардын сознаниясын трансформациялайт, өзгөртөт. Бир орундан экинчи орунга жылдырып атпай, А точкасынан Б точкасына алып барат ал адамды. Башкача айтканда, башка адамдар көрбөгөн нерсени миссия 4 көрөт да. Ошол көргөн үчүн ага жеткиликтүү кылып чукуп айтып берип, ал адамды экинчи орунга жеткирет. Ал эми сана саны 1 болгондуктан кайсыл жака алып барыш керекти? Миссиясы сана саны 1 билет. Сана саны 1 деген бул стратегия эң күчтүү. Ушу 9 сандын ичинен эң күчтүү стратег деп коебуз. Алыска арканды таштагандар, 10 жыл, 20 жыл, 30 жылды
алдын ала эле пландап кое тургандар ушул бирлер. Бир ошол каалоосу менен, өзүнүн каалоосу менен ошол стратегияны кое алат узак убакытка чейин. Ал эми миссия 4-ү аткаруучу, ошону аткарат. Кантип десең, билим берип аткарат. Бирдин койгон стратегиясы боюнча иштейт 4. Эмне кылып иштеп атат? Билим берүүчү, билимди таратуучу болуп иштейт. Же болбосо сатуучу болуп иштейт. Маркетолог, күчтүү маркетолог. Кандай сатуу десеңиз, ал колу менен алып берип сатуу эмес, базардагы сатуу эмес. Ал соц тармактарда сатуу, интернет жаатында сатуу, реклама жаатында сатуу деген эң күчтүү маркетологдор ушул миссия 4-төр. Ошондуктан биз мына бул жердеги жазылып турган, мына методичкада турат, карасаңыздар, 33 жашка чейин мен каалайм деген нерсени жазайт экен. Мисалы, экилер мен түшүнүүнү каалайм, мени түшүнгүлө деп атпайбы? Психолог болушат экилер, психотерапия, ушул жааттарда көп иштешет да. Жамаатты бардык адамдардын баягы мамиле жаатын, оңдоо жаатын жактырышат булар, дипломатия деп коебуз. Эми ушул эле 2 деген баланы миссиясы кандай болуп калат? Эми ошол миссиясына жараша ал бала уже кесибин толук тандап кетет. Мисалы үчүн анын миссиясы 3 болуп калса, миссия 3 эмне кылат экен? Анализ, системага салуу, башкаруу дейт. Билим берүү, агартуу, окутуу иши, насаатчылык, коммуникация, статистика дейт. Карасаңыздар, менин практикамда өткөндө бир бала келди. Саны 2 экен, миссиясы 3 экен. Мен азыр ошол баланы эстеп, ушул саны 2 менен миссия 3-тү разбор кылып берейин дедим сиздерге. Карасаңыздар, ал бала туризм жаатында иштегим келет, тил үйрөнгүм келет дейт. Эми карап көрүңүздөр. Ал бала төрөлгөндөгү эң күчтүү жагы башка адамдарды түшүнүү болуп жатпайбы? 2. Мен башка адамды жакшы түшүнөм деп атат, Башка нерсе, бардык нерсени түбүнө чейин жеткирип түшүнөт. Мейли техниканы болобу, мейли ошол жумушун болобу, бардыгын жөнгө салганды билет. 2 адам урушуп атса 2 адамды бириктире турган ушул экилер. 2 мамлекет урушуп атса 2 мамлекеттин ортосунан тил табыштыра турган ушул дипломаттар экилер. Карасаңыздар, эми миссиясы 3 болуп калды деп коелук. Бул бала кайсы кесипке барыш керек? 3 деген сан бул насаатчы. Булардын сферасы 5 болгон үчүн бул педагогика. Демек, биз маңдайыбызга саны 2, миссиясы 3 деген бала келип калса, мен кантип разбор кылам? Мен айтам, сен психология факультетине өтсөң, ошол жакты жакшы бүтсөң, эмнеге дегенде, ал бала психология жаатында номер 1. 9 сандын ичинен эң күчтүүсү ушул экилер. Башка адамды түшүнүү боюнча эң күчтүү компетенттүү адам бул саны экилер. Көрдүңүзбү? Башка адамга берилген эмес бул сапат. Сизге гана берилген саны 2-ге. А миссияңыз 3 болуп аткан үчүн, демек, сиз ошол психологияңызды эмне дейт? Насаатчылык дейт 3. Насаатчылык жана педагогика бар дейт. Демек, сиз психология факультетинде агартуучу мугалим болуп иштесеңиз болот. Же болбосо бир чоң организацияда психология боюнча сабак өтсөңүз болот. Же болбосо тренер, коуч болуп алып, жанагы Тони Роббинс деген 2 кой, мисалы үчүн, сабак өтөт атпайбы? Дүйнө жүзүнүн бардыгы барып атабыз, барып окуп атабыз, Малайзияга. Ошондой сабактарды өтө турган бул именно саны 2, миссиясы 3 адам. Демек, биз ушинтип адамдардын ушул туулгандагы 8 цифрасы аркылуу эле ал адам эмнеге жөндөмдүү, кай жакта эң күчтүү, кайсыл жактан өзүнүн күчтүү сапатын бере алат дегенге көңүл бурабыз. Болбосо тиги досум туризм жака баратыптыр, тил үйрөнгөн аттыр, ал досуңду издеп кеткенде, ээрчип кеткенде, ал досуң 5 болуп калышы мүмкүн. Ал 5 деген тил жаатына укмуш күчтүү болот. Бардык тилди үйрөнөт. Мүмкүн анын миссиясы же саны 6 болуп калышы мүмкүн. Ал туризм жаатын жакшы чагат. Ошол жаатта балык сууда сүзгөндөй жүрөт. Көрдүңүзбү? Эгерде биз бирөөнү туурап туруп ошол кесипке барсак, анда биз мындай 2 же 3 орундагы адам болуп калабыз. А эгерде биз өзүбүздүн күчтүү жагыбыз менен барсак кесипке, анда биз ошол жерде мындай көп деле кыйналбай эле, өтө деле кыйналбай эле ошол кесипте оңой балык сууда сүзгөндөй сүзүп жүрө беребиз.
Андан тышкары бизди өзүбүздүн ордубузду тапканда гана Кудай колдойт бизди, аркабыздан түртүп турат. Биз өздүк бренд деген дагы менин сабактарым бар. Ошол жакта айтылат да, адамда 200гө жакын өнөр берилет экен. Биз көп нерсени билебиз. Бир эле учурда тамакты да жакшы жасайбыз, бир учурда шырдакты шырыйбыз, бир учурда устачылык кылабыз, бир учурда узчулук кылабыз, тигебиз, түйөбүз, бардыгын билебиз. Бирок ошолордун ичинен эң мыкты жасаган биринчи критерий, мен аны оп-оңой эле жасап коем, ойноп атып эле да. Экинчиси, мен аны ушунчалык тез убакытта жасап коем. Башкалардан менин өзгөчөлүгүм ушул. А үчүнчүдөн, ошол мен оңой жасаган, мен жакшы көргөн кесибим мага акчап келиш керек дейт. Мына ушул 3 критерийге жооп берген нерсе адамдар ошол кесипке аз эле барышат экен. Неге дегенде, биз ошол нерселерди таппай калабыз. Көп учурларда элди туурап кетип калабыз, башкаларды туурап кетип калабыз. А бирок башкалар ошол кесипте күчтүү адам. Ошол жерде алар өзүн табат. А сиз башканы ээрчип барганда өзүңүз таппай каласыз. Сиздики өзүңүздүкү бар. Жалгыз сизге тиешелүү бар. Ал бирөө эле. Ошол нерсени табыш керек. А ошол нерсени табыш үчүн именно ушу сүт сай илимин үйрөнүшүңүз керек. Ошондо гана сиз өзүңүздү таба аласыз. Анан мындай келин алуу же болбосо үйлөнүү дегенге дагы ушу эмелерди санды карап иш кылыш керекпи? Ооба. Келин алып атканда, мисалы үчүн биз келинди тандай албайбыз. Мисалы мен өзүм деле уулум үйлөндү. Мен өзүм 4-4 миңго, келиним 4-4 келди мисалы үчүн. Келиним келе электе эле билгем 4-4 экенинчи. Анан балам кандай болот деп сураганда жакшы болот дедим. Ничүү мен жаман болот же, андай болот, мындай болот, мен Кудай эмесмин да. Бул нике деген кайыптан деп коет да, муну Кудай кошот. Кудай кошот да, туурабы? Ошон үчүн биз андай нерсеге кийлигишкенге акыбыз жок. Болгону, значит, менин баламда ошол 4-4 келип, аны трансформация кыла турган иши бар да. Ошон үчүн ошол келип атат. Ушундай да. Өзү 4-4, 7-лер, 8-лер жөн келбейт. Трансформация кыла турган. Ушу трансформацияга даяр болуп шиши толуп калган кишилерге ушу 4-4, 7-лер, 8-лер келет да, ошол үйлөккө. Же болбосо ушундай заслуженный болуп, ой, бардык эменин баарын жазады, карманын баарын отработала дегенге 6 деген бала, 6 деген күйөө, 6 деген небере, 6 деген келин келет да. Бизди сыйлап жиберет экен ушуларды. Мен ошо көп бизде сүт сай мастерлери көп айтып калат, бирок көп адамдар бизди туура эмес кабыл ала беришет. Мисалы үчүн азыр биздин президентибиз 6-6 да. Садыр Жапаров 6-6. Президент келгенден бери байкап көргүлө, өнүгүп атат го, жердин баары өнүгүп атат, Бардык жакта инвестициялар толтура болуп атат. 6 келгенде инвестиция келет, байлык келет. Өзүнөн өзү эле башка өлкөлөрдөн жардамдар келет, какой-то гранттар келет, анан комфортный состояние көбөйөт да. Мисалы үчүн жолдор кандай заңгырап сонун болуп калды, остановкалар кандай приятный, мисалы үчүн отурганга. Элементарный көлгө баратканда туалеттерди караңыздар азыр. Мурун вообще туалет жок эле го. Мына ушунун баары комфорт. 6 деген комфорт создойт. Адамзатка комфорт создавайт эткени келгендер. Ар бир эле цифра жакшы экен да. Бардык цифранын өзүнүн аткара турган иши бар. Бирок курста ушул минустан плюска өтүүнүн жолдорун үйрөнүш керек. Ооба. Именно ошол биздин ошол минусовой абалдагы абалыбыз да булчу. Биз программада төрөлгөнбүз деген, бул биздин минусовой абалыбыз. Биздин программабыз бул биздин минусовой абалыбыз. Биз ошол программаны сындырып чыгышыбыз керек болуп атпайбы? Ошо рамкадан чыгышыбыз керек. А биз рамкадан чыгуунун жолдорун үйрөтөбүз да. Плюска чыгуунун жолдорун үйрөнөбүз. Анан ал жерден эми бир күндүк иш эмес да. Ошентип аракет кылып үйрөнүп алабыз. А бизде азыр ошол курста окуган кыздар көбүнчөсү айтышат. Биз көп курста окуганбыз деп жөн эле ученыйлар келет. Бардык курстун баарын бүткөндөр келишет, ооба. Ошолор айтып атышат да, биз канча курстарда окуганбыз, бирок мынчалык тез арада трансформация боло алган эмеспиз деп атпайбы? 1900 деген 1 анан 9 деген бул күрөштүн жылы болгон. Ким биринчи очередке чуркап биринчи бара калган киши уткан, ким завод фабрикада көбүрөөк иштеген киши уткан. Анткени 9 деген жеңүүчү, 1 деген стратегия коюучу. Өкө тең жүгүргөн киши, жулунган киши
кайсы чапчан киши уткан. Азыр андай эмес жашоо. Азыр психологиянын кылымы келди. Век психология. 2 деген сөз бул түшүнүү деген сөз, психология. 2000-жылдан баштап эми толук психологияга өттүк. Кемпир чал деле, бала деле баарына түшүнгүсү келет. Эми 3000 деген жылга чейин 1000 жыл бар го. Эра, бул эра. Ошо бир эра полностью психология болот. Демек биз азыр мурункудай психологияга барсак, же болбосо психологко барсак, ага деген ненормальныйлар барат деп ойлойт адамдар, андан кетебиз да. Эмнеге дегенде азыр ар бир адамга жардам керек болуп калды. Ар бир үй бүлөгө бирден психолог керек болгон заман болду азырчы. Андан көрө лучше даже психологияны окуп алыш керек деп ойлойм. Бир үй бүлөгө бир врач дегендейчи. Мурда айтчу эле го, бир үй бүлөгө бир врач керек деп. Азыр бир үй бүлөгө бир психолог керек. Ар бир адам өзү төрөлгөндө программада туулган. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ар бирибиз планетанын таасири астында төрөлгөнбүз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мүнөзүбүздү өзүбүз аңдай албайбыз. Эмне үчүн бул жоош, эмне үчүн бул чапчаң, эмне үчүн бул кычык сүйлөйт, эмне үчүн бул муштумун көтөрөт? Ушул нерселерди түшүнүш үчүн биринчиден, экинчиден биз кайсы профессияда иштесек жакшы болмок эле. Эмне үчүн акчабыздын дайыны жок болуп атат, тапкан ташыганыбыздын берекеси жок болуп атат. Мына ушуну билебиз, бул миссия деп коет. Кай жакта биздин профессиябыз болуш керек эле, кайсыл жакка барсак биздин тапканыбыздын берекелүү болот эле. Мына ушул жагын үйрөнөбүз. Андан кийин биздин атыбыздын энергиясы эмнени берет? Биздин атыбыздын энергиясы руль. Бараткан руль. Каяка баратсак, ошонун атыбыздын энергиясы берет. Мисалы үчүн мен жана башта айтпадым, мен атым 4, значит отчужденность. Мен ушунча жасаган эмгегимдин баарын бир көмүскөдө жасашым керек да. Потому что менин башым ошону буруп атат ошол жака. Руль ошол жака буруп атат. Ошон үчүн сиздин атыңыздын энергиясы эң чоң мааниге ээ. Мисалы үчүн 2 деген 6 деген аттагы адамдар булар бактылуу үй бүлө, ийгиликтүү иш деген болот да. Биз ошон үчүн мен мисалы үчүн азыр атымды мына эми былтыр 6га өткөрдүм да. Эмне үчүн? Анткени ушун үчүн өткөрүп атам. Андан кийин бизде түстөрдүн энергиясы деп сиз жакшы суроо бербедиңизби? Кийимдин түсү эмне үчүн эмне маани берет депчи? Бизде аламда биз аламдын бир бөлүкчөсүбүз да. Алам бизди мындай бир кичинекей эле бир эме точкабыз да, биз алам үчүнчү точкабыз. Анан биз көрүнбөйбүз. Анан ошон үчүн биздин цветибиз бар ар бирибиздин. Алам бизди ошол цвет менен көрөт. Демек мен ошол өзүмдүн ылайыктуу цветим менен жүрсөм, өзүмдүн волнамда жүрөм да. То есть аламдан келаткан сигналдар, аламдан келаткан кабарлардын бардыгы өз орду менен болуш керек. Ал жакта өзүнүн закондору бар. Биз түшүнбөйбүз аны. Ошон үчүн именно ушу сүтсай илиминде бизге түстөрдү берип атат. Сенин түсүң ушул түстү кийсең, сен энергияң жакшы болот эле депчи. Көп нерсени кээде биз илгери апаларыбыз айтчу эле го, эшикти кулаштаба дейт. Эмнеге десең, болбойт деп коет. Эмнеге деп сурасаң, болбойт деп коет да. Бул цвет деле ушу сыяктуу. Биз көп нерсени мынтип келип болбойт деп коебуз, же болбосо ушундай кылсаң болот деп коебуз. Цвет да ошо сыяктуу болот атпайбы? Сен кызыл цвет кийсең, энергияң сонун болот, көтөрүлөт деген сөз да. Ушул эле. Анткени биз энергиябыз канчалык өйдө көтөрүлүп турса, энергия деген бул акча, энергия деген бул ден соолук, энергия деген бул жолуң ачылат деген сөз. Потому что биз энергиябыз төмөн болсо, биздин жолубуз дайыма жабык. Өзүнөн өзү эле өзүбүз жолубузду өзүбүз жаба беребиз. Башка киши жаппайт, өзүбүз жаба беребиз. Андан кийин биздин календар жөнүндө токтолсок, биздин өздүк жылыбызды билбей туруп иш кылганда, бул навигатор жок иш кылуу деген сөз да. Календар бул навигатор бизге. Оң жакка барсаң, азыр мынча метрден оң жакка буруласың, анан сол жакка буруласың, анан дальше деп көргөзөт атпайбы? Ошо календар менен кеткенде биздики бүт баары правильно последовательный действие менен кетет, ишибиздин баары туура болот. Болбосо биз навигатор жок баратканда мындай сокур киши кетип бараткандай эле кете беребиз. Анга түшкөндөн кийин түшүнөбүз, түштүк депчи. Календар бар болгондо биз уже заранее навигатор менен бараткандай сезсеңиз болот, туура барасыз да. Бул курста мини разбор бар, белек. Бул курска келгендерге менден лично мини разбор болот. Мини разбор 15-20 мүнөт созулат. Ошондо сиз өзүңүздүн, балдарыңыздын мүнөздөмөлөрүн кыскача билип аласыз. Көп эле информацияны билип аласыз. Анткени сизде эмне үчүн деген суроо өтө көп болот. Жана дагы ошол өздүк календардын баасы 700 сом, эгер мындай сатып алсаңыз, 1 жылдын календары. Жана дагы сизге ушул курска келгениңиз үчүн менден лично ошол өздүк календарыңызды белекке берем, түшүндүрмөсү менен.
өзгөчө стрессте болгон адам, иши жүрбөй аткан адам, жанын коерго жер таппай аткан адамдар биринчи очередь ушул илимге келет. Бул илимге курсагы ток, жашоосу беймарал киши келбейт. Көпчүлүк учурда ушундай. Мүмкүн жашоосу беймарал, баардыгы жайында болгон адам келиши мүмкүн, алар экилер келиши мүмкүн. Экилер тубаса психологдор да. 4төр келиши мүмкүн, 4 менен 7. Булар изденүүчүлөр. Калган сандардын курсагы ток болсо келбей деле коет. Өзгөчө 3, 8, 6 дегендер башын оорутпайт. Анткени курсагы ток, кийими бүтүн, оокат жайы жүрүп атат, мунун мага кереги жок дейт. Өзгөчө кыргыздар мындай баардык нерсе бүтүп, такыр жол табылбай калганда издейт да, изденип баштайт. Көбүнчө ошолор келет бизге. Такыр жол таппай калганда, айласы курганда анан келишет. Эмне үчүн биз ушундай абалга чейин жетебиз? Анткени биз көп учурларда илимге маани бербейбиз. Илимге маани бербейбиз. Любой нерсени, мисалы үчүн, машинени деле биринчи окуп, анан права алып, анан рулга отурабыз да. А биз жашоодо антпейбиз да. Жашоодо биз билбейбиз. Үйлөнөбүз, жайланабыз, күйөөгө тиебиз, аял алабыз, бирок дальше кантип жашашты билбейбиз. Толтура акчаларды табабыз, базарга барып алып, миллиондогон акчаларды табабыз, бирок аларды башкарганды билбейбиз. Анткени анын окуусун окуган эмеспиз. Ошол сыяктуу эле сүт-сай илимин дагы билбей туруп, дальше жөн эле кете берген, бул жөн эле көзүн таңып алып жашаган деген сөз. Эгерде сиз бул жака келип алып окуп алган болсоңуз, болгон 3400 сомго сиз жолдошуңуз ким экенин, балаңыз ким экенин, кайненеңиз ким экенин, апаңыз ким экенин, алар эмнени каалап атат сизден, эмнени жогору көрөт, эң баалуу нерсе эмне? Мисалы үчүн бирөөсү үчүн акча баалуу, ага акча берсеңиз ал сизди жакшы адам деп ойлойт. А бирөөсүнө көңүл баалуу. А бирөөсүнө жөн эле комплимент айтып койсоңуз болду, учуп кетет. Ушинтип сиз ар бир адамдын өзүнүн тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз да. 9 башка адам, 8 миллиард адамды 9 башка адамга бөлүп атпайбы? Топторго бөлүп атат. Демек ошолордун каалоосун билип аласыз. Ал каалоосу аркылуу сиз ар бир адамдын тилин билесиз. Жана 5 языков любви деген китеп бар го Чепмендин. Ошол сыяктуу эле сиз ар бир адамдын тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз. Бул деген эң чоң байлык да. Сиз башка адамдын тилинде сүйлөй алган, башка адамдын болун түшүнө алган, башка адамдын проблемасына ачкыч менен ачып бере алган. Демек сиз бул көйгөйүмдүн ачкычы курсунда именно башка адамдардын дагы өзүңүздүн дагы көйгөйүңүздү чече турган бир гана ачкычты табасыз. Бир ачкыч менен бардык көйгөйүңүз чечилет. Бардыгы. Биринин аркасынан бири чечилип кете берет. Бир эле санаа санын үйрөнгөндөн кийин экинчиси миссия, анан сфера, аттарыңыз, календарь, түстөр, жалпы бардык ден соолук жаатынан проблема болуп атат, ошонун баары ачылып кете берет. Мисалы үчүн сизде ден соолук жаатында проблема болсо, кулагыңыз дүңгүрөп, ооруп атса, башкалардыкы ооруган жок. Кээде күз болгондо эле жоолук салынып аласыз, эмне болсо кулагым ооруп атат дейсиз. А жаныңыз дагы ысып атат. Эмне жоолук салынып алдың дейт, түшүнбөйт. А көрсө, сиздин именно ушул санаа саныңыздагы сизге тиешелүү оору, башкача айтканда сиздин эң алсыз жагыңыз кулагыңыз. Ошону түшүнөсүз сиз. Эмнеге эле менин кулагым ооруй берет деп. Же болбосо, кээ бир адамдар инсульт, инфарктка жакын болот. Бардык адамдар эмес. Именно сиз жакын болосуз. А эмне үчүн сиз инсультка, инфарктка жакын экениңизди мына ушул курстан билесиз. Кээ бир адамдар ашказан ооруй берет. Баарынык оорубайт. Кээ бир гана адамдар ооруйт. Алар дагы түшүнөт эмне үчүн ооруп атканын. Кантип ошол ситуациядан чыгыш керекти дагы, ошонун жол жобосун ушул сүт-сай илими менен түшүнүп кетесиздер.